Бүгүн сиздерге бейиштин жемиши болгон инжирдин пайдалуулугу туурасында айтып беребиз. Кургатылган инжирдин курамында клетчатка башка кургак жемиштерге караганда рекорддук көрсөткүчкө ээ. Андыктан аны жеген адам топуктуу болуп, ичеги карындын тамак сиңирүү системасынын жакшы иштешине көмөкчү болоруна кепилдик бар. Кызыга баштадыңыз, туурабы? Андай болсо биз менен бирге болуп, досторуңуз менен да бөлүшө кетиңиз. Инжир гүлдөп, жылына 3 жолу жемишин берет. Таттуу шириндиги менен башка мөмөлөрдөн айырмаланып турган асыл мөмө. Башка мөмө жемиштерден өзгөчөлүгү эмнеде десеңиз, анда видеону аягына чейин көрүңүз. Белгилүү болгон бардык мөмөлөргө караганда эң көп минералга ээ. Инжирде кальцийдин деңгээли абдан жогору. Жемиштер арасынан кальцийге бай болуу жагынан апельсинден соң экинчи орунда турат. Бир чыны кургак инжир, бир чыны сүт менен бирдей санда кальций берет. Бул жемиштин эң маанилүү азыктык элементи бул бүт мөмөнүн 51–74% шекер түзөт. Демек, мөмөлөр арасында эң көп шекерге ээ дегенди билдирет. Инжир жемиштеринде B1, B3, А, К жана И витамини бар. Ой, тамаша, кайдагы И витамини? И витамини жок да. Жана ошондой эле көптөгөн микроэлементтер бар. Натрий, кальций, калий, жез, темир жана магний. Кызыктуусу, кургатылган инжирде калий курмадагыдай эле көп. Ал эми темир болсо алмага караганда көбүрөөк. Инжирдин кургатылганы пайдалуу же жаңысыбы деген тартышуу бар. Биз экөөнүн айырмасын айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиз инжирдин кандай пайдаларын билесиз? Комментарий калтырып, биз менен да бөлүшө кетиңиз. Анда эмесе биз дагы сизге инжирдин пайдалары жөнүндө айтып берели. Кунт коюп угуңуз, сизге сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Биринчи, стресс болбойсуз. Ооба, баарыбыз билгендей стресске кабылуу. Демек, көптөгөн оорулардын козголушу демектир. Инжирдин курамында темир жана калий көп болгондуктан, ал нерв жана жүрөк-кан тамыр системалары үчүн пайдалуу. Ошондой эле ал холестериндин төмөндөшүнө жардам берет. Ошондуктан атеросклероздун алдын алуу үчүн пайдалуу деп эсептелет. Экинчи, ичегинин иштешине көмөктөшөт. Кечинде ашыкча тамак жеп, аш кыла албай газдалган суу же коланы ичсеңиз, мындан кийин пайдалуу болгон инжирди жеңиз. Инжирдин негизинде клетчатканын саны көп, а клетчатка болсо тамак ашты оңой жана жеңил сиңирет. Ичегинин иштешин жөнгө салат. Инжирлер жеңил-желпи тазалоочу таасирге ээ жана ичеги карындын ишин жакшыртат. Үчүнчү, инжир аз кандуулуктан арылууга жардам берет. Учурда жашынан карысына чейин анемия, башкача айтканда аз кандуулук менен күрөшүп түрдүү дары-дармектерди колдонууда. Алардын организмге тийгизген терс таасири айтпаса да белгилүү. Биз сизге табияттан берилген жемиштин күнүмдүк рационуңузга киргизүүнү сунуштайбыз. Инжирдин курамында темирдин көп болушу себептүү инжирди аз кандуулук менен күрөшүүнүн мыкты куралы деп эсептешет. Айрыкча жаңгак жана балдын аралашмасын инжирге кошуп жеген эң пайдалуу. Төртүнчү, жөтөлдү айыктырат. Инжирдин ички негизи адам температура болуп, ысыгы түшпөй жатканда температураны түшүрүүчү эң мыкты каражат болуп эсептелет. Ошондуктан ал жогорку температурада ийгиликтүү колдонулат. Ошондой эле сүткө кайнатылган инжир кургак жөтөлгө жана суукка каршы жакшы жардам берет. Андан тышкары астмада жана бронхитте дагы инжир жакшы жардамчы. Инжирдин курамында клетчатка көп болгондуктан аябай тоюмдуу келет. Ошондуктан сапарга чыгарда андан жеп алсаңыз көпкө чейин ток кармайт. Айымдарга эң оңой жана табылгыс маска. Аялдар бетибиздин кулпуруп турганын өзгөчө сүйөт эмеспизби? Ошондуктан инжир мөмөсүнөн масканы кантип жасоонун ыкмасын сунуштайбыз. 3 таана инжирди алып, эгер кургатылган болсо сүткө же ысык сууга 15 мүнөттөй салып турабыз. Андан соң 1 чай кашык бал, жумуртканын сарысын кошуп, блендерден өткөрүп алып, бир аз оливка майын тамчылатып, аралаштырып бетибизге жабабыз. 20 жана 25 мүнөттөн соң жылуу суу менен жууп салуу керек. Эгерде жүзүңүз жылмакай болуп туруусун кааласаңыз, бир жумада 2 жолу бул масканы жасашыңыз керек. Инжирден кыям жасайбыз. Жогоруда айтып кеткенибиздей, инжирдин курамында шекер көп болгондуктан кыям жасоодо көп убара болбойсуз. Чөнтөккө да көп күч келбейт. Биринчи 1 килограмм инжирди 2-3 сыйра таза жылуу сууга жууп аласыз. Кыям кайнатуучу казанга 700 грамм шекерди салып, толук эрип бүтмөйүнчө күтөбүз. Анан инжирди салып, ага азыраак суу куюп 5 гана мүнөт кайнатабыз. Андан ашыкчасы кыямдын көркүн бузуп коет. Кыям даяр болгон соң 5 мүнөт тыныктырып койсоңуз, кызыл болуп көркүнү келе түшөт. Баса, ошол эле кайнап жаткан 5 мүнөттүн ичинде тынымсыз аралаштырып турбасаңыз, толук даамына кирбей калат. Качан жеген пайдалуу деген суроо жаралат. Албетте, күздүн башталышы бул инжирдин даамын татып гана тим болбостон, андан эң көп пайда алууга эң жакшы мезгил. Кандай инжир пайдалуу? Инжирди сатып алууда кургатылганын алсамбы же жаңысынбы? Кайсынысы пайдалуураак деп ойлонуп каласызбы?
Андай болсо биз сизге болгон айырмачылыгын кыскача айтып беребиз. Албетте жаңы жемиштер ден соолукка пайдалуу экени шексиз. Бирок инжир тез бузулуучу мөмө болгондуктан биз көбүнчө дүкөндөрдөн анын кургатылганын көрөбүз. Кургатылган жемиштер канчалык пайдалуу деген суроо жаралат. Эгер инжир жөнүндө айта турган болсок, анда айырмачылык аз. Көптөгөн кургатылган жемиштерден айырмаланып, кургатылган инжирде жаңыга караганда аз калория бар. Бул жол менен 20 килокалорий бир кургатылган инжирде, ал эми бир жаңысында 30 килокалорий. Бирок жаңы инжирдин суусу көп болгондуктан ашказанда көбүрөөк өлөмдү ээлейт, ачкалыкты көбүрөөк канааттандырат. Бир кургатылган инжирдин курамында 5 грамм углевод жана 4 грамм шекер. Ал эми жаңысында 8 же 7 грамм шекер бар. Эң кызыктуусу, инжирди кургаткандан кийин клетчатканын курамы өзгөрбөйт жана ал 1 граммды түзөт. Эскертебиз, кимдерге болбойт? Албетте, ал тургай эң пайдалуу азыкты да өлчөмү менен жана этияттык менен жеген туура. Мисалы, биз сөз кылып жаткан инжирди ашказанында жарасы барлар, гастрит дарты менен жабыркагандар жегенге болбойт. Себеби жогоруда айтылгандай, курамында шекер абдан көп. Мындан тышкары, инжир ичегинин жарасын, бөйрөк оорулары, ичеги карындардагы сезгинүү процесстери менен ооруган адамдарга ченемди эстен чыгарбоо керек. Инжир менен достошуп, оорубаңыздар. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып, пайдалуу кеңештерге ээ болуу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.